Мен Жаркулова Жумакан Укушевна, ошо Жалал Абад областында Бирдиктүү багыт майыптар коомдук бирикмелери ассоциациясынын жетекчиси жана Созак районунда Асылай майыптар коомунун жетекчисимин. Биздин Асылай коому 2013-жылдан бери ушул иш менен алектенип келебиз. Негизги максатыбыз майыптуулугу бар жарандарды жана майыптарды баккан энелерди коомго тартуу. Жана алардын булар негизинен стрессте болот, стресстен арылтуу менен жашоодо болгон багытын өзгөртүү максатында түзүлгөн. Биз негизинен мына акыркы 2 жылдары долбоор менен иштеп келатабыз. Анан буга чейин ушул жергиликтүү бийликтин колдоосу менен бизде Созак районунда, негизи Жалал Абад областында ушул көңүл бөлүү аябай жакшы жолго коюлган да, айрыкча мына Созак районунда. Себеби биздин ошол айыл өкмөттөр ошол райондо акимибиз баш болуп ошол майыптуулугу бар жарандар менен тыгыз байланышта болот. Андан тышкары туруктуу өнөктөшүбүз ошо улуттук Кызыл Ай коому. Жайында лагерибиз бар. Ошо майып балдар үчүн ошол жерде дагы ошондой кол өнөрчүлүк менен алектенип, ошолордун эч болбосо үйүндө отуруп бир кол өнөрчүлүгү менен тирикчилик кылса деген неме болуп атабыз. Анан мына долбоордун негизинде неме кылгандан бери ушуларды туруктуу иш менен камсыздоо максатында. Анан буга чейин булгар менен Булгардан сумка тигүүлөрдү окутканбыз, көптөгөн жакшы немелерди, компьютерлик сабаттарды, кыскасы жашоодо эмне керек болуп, эмнеге талап көбүрөөк болсо ошого аракет кылып келе атабыз. Эми биздин мына улуттук кол өнөрчүлүккө биздин майыптарда мындай чекеде калбай, ошо улуттук кол өнөрчүлүгүгө көбүрөөк басым жасайбыз. Себеби биздин улуттук кол өнөрчүлүгүбүз ошо улутубуздун жүзү, бир маданий элге таанытуучу бир чоң симфония деп ойлойбуз да. Себеби ушул биздин курак, биринчи эле мына куракты мына жөнөкөй эле курак курайбыз дейбиз го. Бизде курак кадимки адамды стресстен арылтат. Мына дарылоочу жагы дагы көбүрөөк да. Түстөр менен дарыланып, мына мисалы жаныңда турбайбы, мында ушундай немелер кадимкидей адамды нервин эс алдырат да. Ошол бизде негизинен мына коляскада отургандар дагы, ошол коляскада отургандардын үйүнө чейин барып ушундай өнөрлөрдү окутуп, анан энелерине түшүндүрүштөр менен жүргүзүп, ушундай жакшы ийгиликтерди жаратып атабыз. Бизде бул жерде 3 долбоор менен иштедик. Мына 2024-жылы Германия биоэкология жаштарды колдоо долбоору менен ошо музыкалык аспаптарга үйрөтүү, комуз, аккордеон, андан тышкары ошол тигүүчүлүк курсу дейбизби, ошо тигүүчүлүк өнөргө үйрөтүү да, эми мындай караганда. Андан тышкары ВПО негизинде ушул дагы окуттук кошумча. Эми биздин мына СЭДЕП долбоорун алсак, ошол бүткүл дүйнөлүк аялдарды колдоо фонду тарабынан СЭДЕП долбоору туруктуу биз менен иштешип келатат. Бул жерде максатыбыз ошол кандайдыр бир корпоратив түзөбүзбү же болбосо атайын ошо СЭДЕП долбоорунун негизинде ошо СЭДЕП долбоору боюнча СЭДЕП деген ат менен калат. Анан майыптуулугу бар инсандарды жана энелерин иш менен туруктуу камсыздайбыз деген ойбуз.